Урматтуу акыйкатчы, менде сизге бир сураныч бар эле. Сиз бул жөнүндө маалыматыңыз барбы жокпу? 2024 жылы деген эми Чүй областында жашаган биздин 4 жараныбыз кармалыптыр да, бийликти күч менен басып алуу беренеси менен, по подозрению. Кудайбергенов, Мусаев, Балтабаев, Садыралиев да. Эми булардын ата энелери азыр соц тармактар аркылуу, анан жеке депутаттарга деле кайрылып атыштыр. Мен дарегиме да кайрылуу келгендиктен эми мен бул маселени да парламенттен көтөргөн туура деп көрдүм. Көп нерселер өзгөрүп жатат. Арасында бул жарандарыбызды эми сот чечет сөзсүз түрдө кандай болорун. Бирок мен сизден суранат элем, бир жолугуп коюңуздарчы ошолор менен. Жолугуп туруп абдан оор беренени коюп атат. Бул жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан жөнөкөй биздин жарандарыбыз балдар экен. Алар деген эч оюнда бийликти баса алмак тургай оюлубуз жок деп атышат. Алардын ой сөзүнөн да, ата энесинин, жакындарын, туугандарынын сөзүнөн. Орто жолдо деген атайы мындай иш чаралар жүрүптүр УКМК тарабынан. Эми азыр бизде биринчи саясий оттепель болуп атат. Экинчиси деген көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол жагынан деген кандай болуп калаарын мен билбейм, бирок мен сизден суранат элем. Аял киши катары дагы, анан акыйкатчыбыз да катары бир баарлашып сурап көрүңүздөрчү. Эмнеге бул суроо берилип атат? Анткени бул жерден алардын катында деле дайте показания против определенных политических лиц деп суранышыптыр. Алардын арасында менин да атым жүрөт. Мен бул нерсеге эмнеге ишенип атам? Анткени деген мени канча жолу эми бир жылда 2 жолу жок дегенде мен УКМКга суракка барып жүргөн киши болчумун. Ошонун арасында бул ушул бирөөсү, шектелип жаткан адамдардын бирөөсү, сиз ушул убакытта УКМКга келгенсиз, ошондо мени ушул депутатка каршы моундай показания бер деп суранышкан дегенге чейин мен даталардан бери мен ошондуктан ишенип атам да. Суранат элем, барып ушул акыйкатчы катары сиздин мандатыңыз бар. Сүйлөшүп, баарлашып, анан деген эгер туура эмес система, өзгөчө укук коргоо органдар деген кемчиликтерди мойнунга алганын биздин 30 жылдык тарыхта болгон эмес. Ошондуктан артка кайтпайт, мен түшүнөм. Анан система ичинде бири-бирин колдошот, аны деле түшүнөм. Бирок мен жогорку кеңештин депутатымын. Сиз акыйкатчы, сиз өзгөчө мандатыңыз бар. Анан мен ошонун ичинде суранат элем, жолугуп бир объективно бир көз караш менен карап коюңуздарчы деп. Күнөөлүү эмести сөзсүз түрдө сот тергейт, бирок бул жерде деген жала жабылып калган жокпу? Ортодо бир иш чаралар менен 5 депутаттын фамилиясы аталаптыр. Өткөн чакырылыш депутаттар бар экен, арасында бул чакырылыштын депутаттары бар экен. Ошолорду бир саясий оюндан чыгарабыз деп атайы иштер жүргөнбү? Ушул боюнча мен эми конфликт интересов болуп калбасын деп аралаша албайт экенмин. Сураныч. Рахмат.